Жыл сайын Кыргызстанда жарактан чыккан 50 тоннадай акча жок кылынат. Бул акчаларды санай келсек миллиард сомду түзөт. Кагаз акчалардын кодоону мөөнөтү узак эмес. 1 жылдан 5 жылга чейин. Акчанын жашоо мөөнөтү номиналына жараша. Эскирген, керектен чыккан банкноталар жеке адамдар менен коммерциялык банктардан улуттук банктын алмаштыруу кассасына келип түшөт. Элдин колундагы жараксыз жана эски акчаларды кытыраган жаңы купюраларга алмаштыруу үчүн улуттук банк төмөндөгүдөй талаптарды коет. Национальный банк меняет банкноты. Улуттук банк банкноттун 50% сакталса алмаштырат. Мисалы, сиз 1000 сомдун жарымын алып келсеңиз, анын пайызын атайын торчо палетка аркылуу аныктайбыз. Ал 50%га жетсе, демек анда 50 акчанын наркы берилет. Кардарга 1000 сомдун ордуна 500 сомду колуна карматабыз. А эгерде банкнот 50%дан жогору болсо, 51-52% же андан көп көлөмү сакталса, анда банкноттун 100% өз наркы берилет. Банкноту 100%. Айтмакчы, банкноттун эскилигин жеткендигин аныктоонун критерийи бар. Булар айрылган, жуулган, өңү өчкөн, кирдеген, жазуулары бар, күйүп кеткен акчалар эсептелинет. Ал тургай чычкан кемирген акчалар дагы алынып келинет. Бир нече бөлүккө бөлүнгөн акчаны алмаштырууга алып келерден мурда аны чогултуп, чаптап чыгуу зарыл. Жок кылуудан мурда бардык акчалар дыкат иргелип, текшерилип чыгат. Алгач, калктан келип түшкөн акча каражаттар иргеп эсептөөчү машинага салынат. Алардын ичинен 5% купюралар жарактуу деп табылып, кайрадан жүгүртүүгө кайтарылат. Данная машина. Бул машинанын иштөө тартиби төмөндөгүдөй. Эң негизги учур банкнотторду саноо. Башкача айтканда, банкноттордун номиналы менен аныктыгын тастыктоо. Ошондой эле жарактуу же жараксыз экендигин дагы аныктайт. Ал тургай таңгакталган банкнот туура эмес туруп калса, аны дагы талапка ылайык тегиздеп чыгат. Совет доорунда эскирген акчаларды тешип салчу. Андыктан алар дароо төлөм күчүн жоготчу. Тешилген акчаларды вагондор менен кагаз фабрикасына алып барып, сыр боектору эритилген соң андан картон чыгарылчу. Албетте, калдыксыз өндүрүш, бирок кымбат турган. Ал эми 90-чу жылдары акчаны жок кылуу бир кыла жеңилдетилген. Жараксыз акчаларды иштебей калган кендин аңына ташталчу. Бүгүнкү күнү көпчүлүк өлкөлөрдө акчаны жок кылуу бирдей тартипте жүрөт. Керектен чыккан акчалар атайын машинада майдаланылат. Жок кылуунун алдында банкноталар бир нече текшерүүдө болуп, жарактуу деп табылса, кайрадан коммерциялык банктарга берилет. А эски акчалар жок кылууга жөнөтүлөт. Здесь, в этой зоне, находится предварительный шредер. Бул зонада алгачкы шредер жасалат. Ал эмне кылат десең? Ал таңгакталган акчаларды бөлүккө бөлүп, андан кийин түтүк сооруп кетет. Түтүк аркылуу майдалоочу зонага келет. Ошентип, банкноталар майда бөлүкчөгө айланат. 6 мм майдаланган акчалар дал ушул өлчөмдөгү күкүмдү өткөрүүчү электен өтөт. Майдаланган бул купюралардан кайрадан бүтүн банкнот жасоо мүмкүн эмес. Анын үстүнө күкүмдөлгөн калдыктар брикет болуп чыгат. Ал кагаз фабрикасына жөнөтүлөт. Фабрикада макулатурадагы сырлар жок кылынат. Антпесе акча жасоодо ар кандай химиялык заттар, анын ичинде оор металлдар колдонулгандыктан уулуу болушу мүмкүн. Ошондуктан керектен чыккан акчаларды өрттөбөйт. Түтүн менен кошо атмосферага адамга зыян заттар чыгышы ыктымал. Ошондуктан көпчүлүк мамлекеттер эскирген акчаларды кайрадан иштетүүгө алышат. Кыргызстанда мурдагы акчалар картонго айланат. Ал эми Казакстанда Алматанын бир жылуулук борборунда отко жагылат. Ал эми Японияда иштен чыккан купюралардан акча чогултуучу кутуча жасаса, немистер бул акчаларды жер семирткичке айландырат. Румынияда эски акчалар майдаланып, көчөлөрдөгү таштанды челектери жасалат. Азырынча акчаларды жок кылуу боюнча бирдиктүү ыкма жок. Бул процессте бардыгы фантазияга жараша.
Тыйындарга кайрылсак, бул багытта жок кылуу салыштырмалуу оңой. Анткени алардын жашоо мөөнөтү кагаз акчаларга караганда алда канча узак. Орточо 20 жыл колдонууда болот. Жүгүртүдөн чыккан монеталарды алдыңкы жана арткы бетиндеги сүрөттөрүн өчүрүш үчүн каттуу басылып, андан соң эритүүгө жөнөтүлөт. Мисалы 2003 жылы Испаниянын зээрканасы еврого өткөнүнө байланыштуу 30,5 тонна металл акчаларын жок кылган. Эритилген жез, никель жана коло алюминийден автомобиль жана деңиз кемелерин куруу үчүн атайын түтүк жасалып, ар кандай эстелик монеталарын жасоого керектелген. Жок кылынган монеталардан сувенир жасалганын нумизматикалык магазиндерден көрсө болот. Голландияда эритилген монеталардан скульптуралар жасалат. Айрыкча евро аймагында евро акчасына киргенде абдан актуалдуу болгон. Азырынча Кыргызстанда темир тыйындарды жок кылуу зарылчылыгы туула элек. Акчаларды жок кылуу процесси жылына 3-4 жолу жасалат. Чогулган акчалар белгилүү бир өлчөмгө жеткенде улуттук банктагы ар кайсыл башкармалыктан атайын комиссия түзүлөт. 3 адамдан турган топтун ар биринде бирден ачкыч болот. Анткени бири-бирисиз акчаны жок кылуу процессин баштай да, аяктай да алышпайт. Мындан тышкары, жок кылууга жыйылган акчалар шредерге түшкөнгө чейин комиссия мүчөлөрү тандабай бир таңагын алып санап көрүшөт. Мунун баары дагы бир жолу текшерүү үчүн каралган кадам. Алар номиналына жараша 5-тен 20%га чейин акчаны алып чыгышат. Алынган акчалар бул жакка коюлуп, кайрадан эсептөө кассасына жиберилип, кайрадан саналып чыгат. Бул жакта иштеген кассирлер жумушка катуу текшерүү менен өткөндүктөн, аларда өздүк акчалары менен жумушка киргизилбейт. Андыктан кайра эсептөөдөгү акчалар туура болсо, жок кылууга жөнөтүлөт. Эсеби чыкпай калса, кайрадан санакка алынат. Акыркы 15 жылда Кыргызстанда 372 тонна күпүр жок кылынды. Айтмакчы, айрым өлкөлөр акырындык менен пластикалык акчага өтүүдө. Мисалы, Вьетнам климаттык шарттан улам бул кадамга барса, Румыния экономикалык талаптан улам пластикалык акчага өтүүдө. Пластик акчаны колдонуу мөөнөтү узак. Алгачкылардан болуп Австралия өткөн. Учурда жаңы муундагы акчаны дүйнөнүн 30дан ашык мамлекети колдонууда. Тилекке каршы, бир полимердик банкнот ушундай эле кагаз банкноттон жарым эсе кымбат болууда. Жалпысынан пластик акчаны чыгаруу жана аны жок кылуу арзан эмес. Ошондуктан акчага аяр мамиле жасоо менен мамлекеттин миллиарддаган чыгымдарын кыскартууга болот.